Негизи эле 21-кылым бул техниканын өнүккөн заманы болгондугуна байланыштуу роботтордун адам баасынын жашоосунда ойногон ролу чоң десек болот. Бүгүн Борбор калаадагы окуу жайларынын биринде дал ушул роботтордун көргөзмөсү өтүүдө. Бул көргөзмөгө Кыргызстандын жаш улан кыздары жана ошондой эле коңшу мамлекеттен келген улан кыздар өздөрүнүн роботторун алып келип көрсөтүшкөн. Андыктан кызыктын баары алдыда, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Наше мероприятие «Ярмарка карьеры» проводится ежегодно. Бул жарманке 2016 жылдан бери өткөрүлүп келет. Анын негизги максаты бул тармактагы кесипкөй адистер менен студенттерди жолугуштуруу. Иш-чарага бир гана Кыргызстандын эмес, коңшу мамлекеттердин да өкүлдөрү катышууда. Булар өзү Scratch программированияна түзүлгөн основной. Азыр булар телефон менен Bluetooth'ты кошуп алып, азыр өзгөчө футбол ойноп атышат. Мунун основной бул Arduino ичинде вот Arduino программасынан жасалган да булар. Ушул жерде турган банандар бул жөн гана жебестен, бул жерде музыкалык аспапта, тагыраак айтканда пианинода да ойносо болот экен. Буну биздин коңшу мамлекеттен, Казакстан мамлекетинен жаш улан кыздар алып келген экен. Анда эмесе азыр ойноп көрөлү. Бул робот бир жарыска дайындалган болатын. Ягни осы жарыста эко темасы көтөрүлгөн болатын. Бул роботты біз ең басынан, ягни нөлден өзіміз жасау керек болатынбыз. Ягни оның программасын өзіміз жасап, оның конструкциясын өзіміз жасап, осы роботты дайындауға шамамен бір айдай кеткен болатын. Ягни бір ай оның 2 аптасы оның конструкциясына, 2 аптасы программасына кеткен болатын. Себебі программасы өте маңызды рөл атқарады осы роботта.